Биз бала кезде бурана жол аркылуу коңшу мектепке барып окучубуз. Ошол күндү досум дагы элестейт. Ал дайыма тентек окуучу болчу. Биз жасабашыбыз керек болгон нерселерди жасаганды жакшы көргөн, кыздарды таарынткан тентек бала болчу. Бир жолу Бурана мунарасы эл үчүн жабык турганда биз мектептен келе жатып жашыруун кирип чокусуна чыгып ойногонду чечтик. Биз аны жазалайбыз деп, ал тепкичке чыгып көтөрүлүп баратканына ынануу үчүн бир нече мүнөт баскан үнүн угуп отурдук. Анан эшикти жаап, бекитип качып кеттик. Андан бери далай жылдар өттү. Азыр жергиликтүү мектепте директор болуп иштейм жана тарых сабагынан окуучуларга сабак берип келем. Ошондой эле Бурана жөнүндө сабак болгондо теманын негизинде малдарды Буранага алып барып, ал жердеги ачык асман алдындагы музейде сабак өтүп келем. Алар ал жерден өз көздөрү менен бал таштарды көрө алышат жана мен аларга бул мунаранын алгач бир бөлүгү кантип курулгандыгы тууралуу айтып берем. Жана андагы таш эстеликтер, археологиялык казуулардан чыккан тыйындар жөнүндө, Бурана мунарасы жөнүндө толук аңгеме, уламыштарды айтып өтөм. Жана ошол жерде сабагым кызыктуу өтүлөт. Мунара динге тиешеси бар адамдарга ылдыйда жайгашкан жашоочулардын баарын чакырып, жумушту таштап намазга убакыт келгендигин эскертип турууга мүмкүндүк берүүчү маяк катары эсептелинет. Кийинчерээк мечит бузулуп кеткен. Андан кийин кылымдардагы башкаруучулар мунараны коопсуздук, камсыздоо максатында колдонушкан. Алардын күзөтчүлөрү жогору жактан күзөтүп турушкан. Кандайдыр бир душман келе жаткан болсо, алар алыстан көрүнүп турчу. Бул кол салуудан шаарды коргоо үчүн убакыт бар дегенди билдирүү болгон. Балким силер менин бала кездеги досум жөнүндө ойлонуп жатасыздарбы? Ооба, убакыт өткөн соң биз кароолчуга кабарладык жана ал аны чыгарган. Ал кездеги досумду жакында эле айылдан көрдүм. Биз аны менен учурашып сүйлөшкөндө ал эсиңердеби, силер мени мунарага камап койгонуңар? Ал жер абдан караңгы жана коркунучтуу болчу деди. Анан биз чогуу каткырып күлүп калдык.